A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum, hurmatlı telegörücüler, hurmatlı musulmanlar. Allah Teala Kur'an'da aytat: "Estaizu billah ve zakkir fe inna zikra tanfa'ul mu'minin." Ey Muhammed, ey musulmanlar, sizler birbiriңерге динди эскертип айтылган түшүндүргүлө, жеткиргиле. Албетте эскертип айтуу ыймандууларга пайда берет дейт. Ошол биринчиден өзүмө, экинчиден силерге бир эскертүү болсун деп мен пайгамбарыбыздын бир осуятын айтайын деп турам сиздерге. Алла Тааланын жардамы жана ошол Алла Тааланын келе турган жардамдарында биз кандай себептерди кылышыбыз керек? Ошол туурасында экен. Ана би Аббас, Абдулла бин Аббас радиаллаху таала анхума кала. Аббастын атасы, Аббастын уулу Абдулладан, ата менен баладан Аллах Таала разы болсун. Бул Абдулла улуу сахаба айтып атат: Kuntu khalfan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem yaman. Faqala, men deyt bir günü Peygamber aleyhisselam töbesine jatına uçkaşıp arkasında boldum deyt. Anan deyt Peygamberimiz maga aytты deyt: Ya gulam, inni uallimuka kalimatin. Men saga bir neçe sözlerdi үйrөтөмүн dep Peygamberimiz emne aytты deyt. İhfadillaha yahfazka. Sen Allah'ını saktagın, Allah Taala seni saktayt dep aytты deyt. Bul degen ошол Алла Тааланын шариатын, адал дегенин арам деп, адалды адал деп, арамды арам деп, кыл дегенди кылып, кылба дегенди кылбай, Алла Таалага моюн сунганыбыз, тыйгандан тыйылганыбыз эмне? Алла Тааланын ошол сактаганыбыз болот экен да. Алла Таала бизге эчкимге муктаж эмес. Ошо шариатын сактасак эмне? Алла Тааланы сактаганыбыз мына ошол экен жүрөгүбүздө. İhfadillaha tacidhu tujahaka. Allah'ın ошол şariatın, Allah'ın kıl degenin kılgın, kılba degenin kılbagın. Allah Teala'nın har daim жүрөгүңдө Allah'ın улуу экендигин билип сактап жүргөн, аны сен бүт маңдайыңан табасың дейт. Бул дегени ар кандай кыйынчылыкта, ар кандай оорчулукта Алла Таала сага эмне? Жардам берет дейт. Ида саалта фасалилlah. Эгерде сен бир нерсе сурасаң дейт, Алладан гана сура дейт. Эгерде бир нерсе сурасаң эмне дейт? Алладан гана сура дейт. Алла Таалага эмне? Жан сырыңды айт дейт. Бир гана ошол зат бар. Сураганды жакшы көрөт, сурабаганды жаман көрөт. Ал зат ким? Ал Алла Тааланын өзү. Керек болсо пайгамбарлар дагы сураганды жаман көргөн. Сураганды деги эч ким жакшы көрбөйт. Бир гана Кудай жакшы көрөт. Bir gana Kuday surabaganda jaman göröt, suraganda jakşı göröt. Başkasının bardığı surabaganda jakşı göröt, suragandı jaman göröt. Ve iza ista'anta fasta'in billah. Bir güç kuvat, meder, baktaalay, uruq tukumungdun baktılуу bolуусун, ayal bala çakаңдын, ата-энеңдин, bir tuğandarыңдын, el jeriңдин, бүт ошол адамзаттын baktılуу болуусун сурасаң, тилесең эмне? Алладан гана сура, Allah'dan gana tile deyit. Wa'lam. Peygamberimiz ne deyat? Ey Abdullah bilgin deyit. Peygamberimiz Abdullah'a aytıp büyük adamzatqa kayırılıp atat. Annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Bilgile bilip algıla deyit. Büyük adamzattın bardığı, büyük jinderдің бардығы çoğulup alıp sizlerge bir nersede payda beremiz dese, jardam beremiz dese, hiç kaçan, hiç vaqta payda bere albayt, jardam da bere albayt deyt. İlla bir şeyin qad katabahu lak. Biroq ошол Allah Taala peşine kançalık жазган bolsa, Allah Taala taqdırına kançalık жазган bolsa, Allah Taala kançalık kaalagan bolsa, kançalık taqdırına жазган bolsa, oşonçoluk gana jardam bere alışat deyt. Eger taqdırında jok bolsa, hiç kaçan, hiç vaqta jardam bere alışpayt tuğandar. Mümkün emes. Бүт ошол жамандык, жакшылык Кудайдын каалоосу менен болот. Кудай каалабаган нерсе эч качан болбойт. Кудай лаухул махфузда, Кудай тaqdırda жазбаган нерсе эч качан болбойт. Болушу да мүмкүн эмес. Ва нижтамау алан ядуррука би шайин лам ядуррука илля би шайин qad katabahu Allahu alayk.
Дагы не дейт? Билгиле, билип алгыла дейт. Бүт адамзат 6 миллиардпы, 7 миллиардпы, мейлі 70 миллиард болсын. Жиндер адамдан 10 эседе көп жашайт. 70 миллиард жин биригип сага бир зыян беребизсе дейт. Эч качан, эч убакта зыян бере алышпайт дейт. Мүмкүн эмес дейт. Аллаху акбар. Илля бишайин кад катабахуллаху алайк. Бирок Алла Таала канчалык каалаган болсо, Алла Таала канчалык пешениңе жазган болсо, мына ошончолук гана зыян берет, болбосо мүмкүн эмес дейт. Мына туугандар, урматтуу мусулмандар, ушул нерсе жүрөккө келсе биз эң бир бактылуу болобуз. Жамандык да Алладан, жакшылык да Алладан. 7 миллиард адам, 70 миллиард жин бардыгы биригип бизге бир пайда беребизсе, бизге бир жардам беребиз десе, колдорунан эч нерсе келбейт. Келет, эгер канчалык Кудай кааласа ошончолук гана болот. Кудай каалабаса, Кудай тагдырда жазбаса, эч качан мүмкүн эмес. 7 миллиард адам, 70 миллиард жин бүт бардыгы биригип алып бизге бир зыян беребизсе, эч качан, эч убакта зыян бере албайт. Мүмкүн эмес туугандар. Кандай улуу сөздөр. Аллаху акбар. Бирок Алла Таала канчалык пешенеге жазган болсо, Алла канчалык каалаган болсо, ошол гана болот. Ошончолук зыян бериши мүмкүн. Ошончолук зыян берет. Эгер Алла жазбаган болсо, Алла каалабаган болсо, эч качан, эч убакта мүмкүн эмес. Эгер биздин колубузда 100% боло турган болсо, жаман көргөндөрүбүздүн бардыгын жутуп, жеп, мыкаачы болуп кетпейлиби? Адам баласы тойбойт. Бүт дүйнөнү ээлеп албайбы анда адам баласы? Ошондуктан эмне? Бүт бардыгы Алла Тааланын колунда. Руфият лақлам, жаффати сухуф, калемдер көтөрүлгөн, барактар кургап калган дейт. Субханалла. Лахул махфузда жазылган тагдыр эч качан өзгөрбөйт туугандар. Тагдырга тем беришибиз керек. Тагдырга моюн сунушубуз керек. Мусулмандар эмне? Инфаркт болуп, рак болуп, жана башка бир сахарный диабет болуп, шунга окшогон оорулар менен мындай 90-95%, 99% эч качан оорубайт экен да. Азыр илим тактап атат. Неге десе, жамандык келсе да Алланын тагдыры, жакшылык келсе да Алланын тагдыры деп, мусулман адам эмне? Жакшылыкка шүгүр кылат экен, жамандыкка сабыр кылат экен. Капырлар, динсиздер, кудайсыздар болсо, жакшылык келсе бийлеп, ырдап, өкүрүп, бакырып, тансага түшүп кутурат экен. Жамандык келсе атын абасынып өлүп алат экен да туугандар. Кандай улуу сөздөр пайгамбарыбыздын. Раваху Тирмизи ва кала хадисун хасанун сахихун. Ал ошол Тирмизи, мына биздин аталарыбыз болот. Тирмизи шаарынан болгон, субханалла. Орта Азиядан болгон. Бул киши айтып атат, бул хадис эң бир жакшы, эң бир туура хадис дейт. Субханалла. Ва фи риваяти гайри Тирмизи, Тирмизиден башкалар риваятында ихфазиллаха таджидху амамак. Алла Тааланы сактагын. Бул деген сөз Алла Тааланын парыз кыл дегенин кылгын, кылба дегенин кылбагын, шариатты аткаргын, кутура бербей, Кудайга моюн сунгун, исламды кармагын. Эмне дейт? Алла Таала сага кыйынчылыкта жардам берет дейт. Бүт маңдайыңан табасың дейт. Бул деген эмне? Күтүлбөгөн жактан Алла сага жардам берет дейт. Субханалла. Ta'raf ilallah fir-rikha'i ya'rifka fi-shiddati. Ден соолугуң бар кезде, бала чакаң аман кезде, байлык бийлигиң бар кезде Алла Таалага таанылгын дейт. Алла Таалага сүйүктүү болгон дейт. Ярифка фишидда, карыганда, ачарчылык болгондо, башыңа кайгы, караңгы күн түшкөндө Алла Таала сени тааныйт дейт. Алла Таала эмне сага жардам берет дейт. Аллаху акбар. Ва алам аннама ахтаака лам якун лисибака. Эй, Абдулла билип алгын дейт. Пайгамбарыбыз Абдуллага айтканы менен кыяматка чейин, бүт кыяматка чейин адам, кыяматка чейин келе турган адамзатка кайрылып атат Алла пайгамбарыбыз. Аннама ахтаака лам якун юсибака. Сага жетпеген нерсе, мейли кайгылар, мейли кубанычтар, мейли байлык, бийлик, мейли оору, мейли ден соолук, эгойчу, жамандык, жакшылык, бу дүйнөдө эмне бар? Ошонун бардыгы сага жеткен болсо, жетпеген болсо дейт. Бул жетиши мүмкүн эмес эле дейт. Бул тагдырыңда жок эле дейт. Тагдырыңда жок эле дейт. Сага жетпейт эле дейт. Ома асобака лам якун лиухтиака. Сага жеткен нерсе дейт.
сага жеткен нерсе дейт. Мейли кубанычтар болсун, мейли кайгылар болсун, мейли байлык болсун, бийлик болсун, кедейлик болсун, түрмө болсун, башка болсун, оору болсун, ден соолук болсун, эмне сага ошол жетти дейт, башыңдан өтүп атат дейт. Бул дейт сенден кайып, сага тийбей өтүп кетиши мүмкүн эмес эле дейт. Ал сөзсүз боло турган иш эле дейт. Ана туугандар, Алла Тааланын тагдырындагы нерсе ишке ашарда адам мейли падыша болсун, мейли пайгамбар болсун, мейли спикер болсун, мейли ким болсун, мейли муфти болсун, мейли молдо болсун, мейли пайгамбар болсун, мейли султан болсун, ким болсун, Алла Тааланын ошол тагдыр нерсе ишке аша турган болгондо көзү көрү болуп, кулагы кер болуп, адам баласы моюн сунуп берет туугандар. Аллаху акбар. Ваалам анна насра ма сабр. Албетте жардам, жеңиш сабырдуулук менен бирге болот дейт. Аны үчүн эмне? Сабыр кылыш керек дейт. Жөн эле болбойт дейт. Сабыр кылыш керек. Кыргызыбыз, улуу кыргыз элим айтат го, сабырдын түбү сары алтын, алтын башың аман болсо, алтын аяктан суу ичесиң деп. Аллаху акбар. Мына ушул хадистин түшүндүрмөсү, шархы мына ушул сөздөр туугандар. Биздин ата бабаларыбыз мусулман болгон. Мына пайгамбарыбыздын Имам Бухари, Муслим, Тирмизи, Ибн Мажа, Нисаи, Абу Дауд, Сигах Ситта эң бир Курандан кийинки эле эң бир туура осуят хадистери 6 тең бүт Орто Азия адамдары жазган. Арабтар өздөрү жазган эмес, Индия, Пакистан жазган эмес, түрк туугандар жазган эмес, Иран жазган эмес, Египет жазган эмес. 6 тең бүт биздин ата бабаларыбыз Орто Азия адамдары жазган туугандар. Аллаху акбар. Ваннал фарж мал карб. Албетте мындай бир сүйүнүү, жыргалчылык не дейт? Кайгы менен бирге болот дейт. Бүгүн сүйүнсөң дейт, эртең кайгырасың дейт. Бүгүн курсагың ток болсо, эртең ачка болосуң дейт. Бүгүн жыргасаң, эртең кайгырасың дейт. Бул жашоонун эрежеси туугандар. Ваннамал усри юсра. Албетте бир кыйынчылыктан кийин эки оңойчулук болот дейт. Бир кыйынчылыктан кийин эки жеңилчилик келет дейт. Ошентип адам баласы өлгөнгө чейин эмне Кудай Тааланын ошол сыноосунда болобуз иншалла. Ошого биз сабыр кылышыбыз керек. Ушуга байланыштуу пайгамбарыбыздын хадистеринен ушу айта кете турган болсом, пайгамбарыбыз ошол бир хадисинде айтыптыр. Өтө зарыл болбосо, адамдардан суранбагыла, тиленбегиле дептир да. Албетте оору болуп калышы мүмкүн, кырсык болушу мүмкүн. Ар кандай бир кыйынчылык, адам эржигиттин башына эмнелер кетпейт. Ошондой бир айла жок жардам сурап башка кылса болот да. Андан жөн эле мындай колдон келсе эмне пайгамбарыбыз айтыптыр, суранбагыла дептир да. Суранбагыла дептир. Дагы осуяттарында пайгамбарыбыз айтыптыр, эмне дептир ал киши? Пайгамбарыбыз алейхисалам адам дептир ошол чын жүрөгү менен, мындай души жүрөгү менен бербеген белекте, акчада, байлыкта, башкада береке болбойт дептир. Жүрөгү менен бербей бирөө ушу өлбөдү го деп наразы болуп берсе, бул арам болот туугандар. Береке да болбойт. Аны бергенден бербегени жакшы, алгандан албаган жакшы. Үчүнчүсү пайгамбарыбыз эмне дептир? Пайгамбарыбыз айтыптыр. Адам дептир, адамдардан суранбай, Кудайдан суранып, сабыр кылып чыдап турса, эртеби кечпи сөзсүз түрдө эмне? Алла Таала рызкы берет, байлык берет, ден соолук берет дептир. Субханалла. Төртүнчүсү айтыптыр пайгамбарыбыз, эгерде сен биздин тил менен түшүндүрүп айтканда, суранбасаң деле, тиленбесең деле, намек кылбасаң деле, мындай бир колунда бар адамдар, же падышалар, же башкалар ошол мындай бир суранбасаң деле, тиленбесең деле, азыркы тил менен айтканда намек кылбасаң деле, мындай бир берсе, бул Кудайдын берген рызкысы, анда алгыла дептир да пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз өзү да кайсы бир сахабага олжолордон бөлүп, олжо, трофей, олжолордон бөлүп берчи экен да, бир сахабага ал киши колунда бар адам экен, ошентсе да пайгамбарыбыз берчи экен. Ал сахаба ал киши ошол Алланын элчиси, мен баймын, Кудайга шүгүр, колумда бар, башкаларга бериңиз дей берчи экен да. Анан бир күнү пайгамбарыбыз ачуусу келип айткан экен да, мен сага берип аткандан кийин унчукпай оозуңду 2 жолу жаап ала бергин.
Сен өзүң иштетесиңби, бирөөгө бересиңби, дагы жеткиликтүү айтканда өрттөп ийесиңби, ал өзүңдүн ишиң. Бирок мен берип аткандан кийин ала бер деген экен кайран киши. Ошого эми албетте адам баласы бул дүйнөдө жашап аткандан бейиш болгондон кийин ырыскы дагы керек. Ошол орточо болгон жакшы экен. Адамга өтө көп миллиондор берилсе дагы байлык бийликке таянып адам кутуруп, маңкурт болуп кутуруп кетет экен да. Такыр мөңкүрөп эле кедей болсо да болбойт экен. Кудай сен барсыңбы жоксуңбу, мага эмне бербейсиң деп кабыр болуп кетет экен да. Ошого иншалла Алла Таалам өзү ошол жакшылыктарды берсин, ыйман берсин. Бул дүйнөдө эмне ошол пайгамбарыбыз ошол айткан, үстүңдө үйүң болсо, койнуңда аялың болсо, анан бир күндүк курсаң тое турган тамагың болсо, сен бактылуусуң деп. Өтө улуу сөз. Үстүңдө үйүң болсо, койнуңда аялың болсо, бир күндүк тамагың болсо эмне, сен бактылуусуң деп айткан экен пайгамбарыбыз. Анан ушуга иншалла аракет кылалы. Алла Таала эмне дейт? Куранда айтат: Астагфиру билла. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Араб тилин билгендер билсе керек, женский, мужской род бар, бирок ман деген сөздө жок. Бул ким деген түшүндүрөт. Эркек ал экөөнө тең, тиешелүү экөөнө тең кетет. Алла Таала эмне дейт? Ким Алладан корксо дейт. Намаз окуса, ороза кармаса, арак ичпесе, сойкулук кылбаса, аздыр көптүр кыйынчылыкка чыдабай, атыны үйбөй, асыны үйбөй, алкаш болуп кетпей, бомуж болуп кетпей, проститутка болуп кетпей, өзүн өзү өлтүрүүбөй же бирөөнү өлтүрүүбөй, бир аз сабыр кылып чыдаса, мусулман болсо, яжаллаху махража, Алла Таала адамга эки дүйнөнүн кайгысынан, ар кандай кыйынчылыктан, тупиктен, түрмөдөн, тосмодон, мен өлдүм, жашоом бүттү, өлүшүм керек деген жерден эмне чыга турган жол кылып берет дейт. Аллаху акбар. Алла Таала адамга өзү ойлобогон, күтпөгөн, жүрөгү сезбеген жактан ырыскы берет, ырыскы тартуулайт дейт. Ким Аллага таянса, ким Аллага сүйөнсө, Аллага ишенсе, албетте Алла Таала ошол адамга жетиштүү болот дейт. Муну Алла өзү айтып атат. Албетте Алла Таала өзү каалаган нерсеге толукма-толук жетүүчү, кылуучу, аны эч ким тоза албайт дейт. Чындыгында Алла Таала бардык нерсени өлчөп, ченеп койгон дейт. Бул деген сөз туугандар мечитте отура бер, жата бер деген сөз эмес. Адам жиндүү болбогондон кийин, шал болбогондон кийин, инвалид болбогондон кийин, келесе болбогондон кийин адам үчүн аракет кылыш керек. Уйчу болуш керек, койчу болуш керек, президент болуш керек, депутат болуш керек, министр болуш керек, таксовать этиш керек, тачка түртүш керек. Адам аракет кылыш керек. Эгерде Кудай сактасын, адам жиндүү болсо, шал болсо, инвалид болсо, анда деле өлбөйт. Кудай жараткандан таштап койбойт. Кудай багат, эл багат, мамлекет, өкмөт багат. Мамлекет өкмөт асмандан албайт, кайрадан налогынан салыктап элден алат. Ошондо эмне? Кудай менен эл багат. Анда деле адам өлүп калбайт. Андай ошол инвалид болбогондон кийин, шал болбогондон кийин адам кичине аракет кылыш керек, иншалла. Алла Таала хадис кудусиде айтат. Хадис кудуси деген маани Алла Тааладан сөз, пайгамбарыбыз, Алла Таала пайгамбарын жүрөгүнө салган, пайгамбар сүйлөгөн. Алла Таала эмне дейт? Я абди ин важаттани важатта кулла шай ва ин факаттани факатта кулла шай. Эй пендем, эгер сен мени тапкан болсоң, анда сен дүйнө ахиретте бүт бардык жакшылык тапканың ошол дейт. Эй пендем, эгер сен мени жоготкон болсоң, сен капыр болгон болсоң, анда эмне дейт? Бүт бардык жакшылыкты жоготконуң ошол дейт. Ошондуктан туугандар, Алла деген ач калбайт, Кудай деген кур калбайт. Ата-бабаларыбыз айтып келген, Алла дейли, Кудай дейли, ошондо иншалла бардыгы жакшы болот. Пайгамбарыбыз айтат, ата балага дейт, эң бир адеп менен ыймандан өткөн эң бир улуу мурас байлык калтырылбайт балдарына дейт. Балаң ыймандуу болсо, балаң адептүү болсо, иншалла үйдү дагы, машинени дагы, жумушту башканы да таап алат. Балаң ыймансыз болсо, балаң адепсиз болсо, маңкурт болсо, сен калтырган хансаралардын бардыгын сен өлгөндөн кийин 2 күндөн кийин казиного уткуруп, 3-чү күнү өзүнүн атын басын өлүп алат. Ошондуктан иншалла Алла Таала ошол уруктугумуздан бирөөнү да капыр кылбасын, сойку кылбасын, алкаш кылбасын, түрмөлөргө түшүрбөсүн, бомуж кылбасын. Алла Таала ошол жакшылыктарды берсин. Алла Таала ошол алакандай кыргыз элибиз кыяматка чейин бар болсун. Түндүк түштүккө бөлүнбөй, урууга бөлүнбөй, кокту колотко бөлүнбөй, кыргыз эли ошол улуу кыргыз эли деген кадыр барка Кудай Таалам жеткирсин. Алакандай Кыргызстаныбыз кыяматка чейин бар болсун.
ошол мунасибеттерибиз өчпөй кыштан аман эсен чыгып кетели. Кыш дагы Кудайдын бир рахматы жеңил болуп аман эсен чыгып кетели. Кудай таалам ошол 2 күнү бизди ыраазы кылсын, бизден ыраазы болсун.